Ассаламу алейкум, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Марва ТВда Насихат радиосунда Ийик Рамазан 2025 Кудай Таала орозолорду кабыл кылсын. Орозо кармагандар үчүн эки чоң сүйүнүч бар дейт. Биринчиси ооз ачканда, экинчиси Кудай буюрса сизге бизге насип болуп аян эшигинен кирип Аллах Тааланын жүзүн көрүүгө насип болсун. Урматтуу бир туугандар, орозоңуздар кабыл болсун. Буюрса тышта дагы каар жаап, Алланын рахматы жаап атат. Бүгүн Кудай буюрса сиздер менен биз ушул орозо жөнүндө сөз кылабыз. Ошол биздин конокторубузду сөз кылуу үчүн чакырганбыз. Ата артып алыстан келишти. Андан тааныштырып кетсем, ушул Данышман Аксакалдар Ордосунун төрагасы Табылды Досумкан уулу ажатабыз келген. Ассаламу алейкум. Орозоңуз кабыл болсун. Жана ошондой эле дин таануучу теолог Карке Мырза уулу Улукбек карыбыз келген. Ассаламу алейкум. Орозоңуз кабыл болсун. Алла разы болсун. Анда бир бул ай мына бүгүнкү темабызда орозо анан Куран деп атпайлыбы? Ошол Кудай буюрса Курандын айы, анан бир жакшы бир Куран менен ачып берсеңиз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم О меримдүү борекер керемет Куран аяттарынан болгон соопторду өтүп кеткен жалпы пайгамбарларга, алардын бардык үй бүлөлөрүнө, сүйүктүү пайгамбарыбызганын үй бүлөсүнө, сахаба ажмайын, табиин, азиз аулияларга, жалпы келмекөй момун мусулмандардын рухтарына, ошолордун катарына кошулган бизден да үмүт кылып аткан жакындарыбыздын, зурияттарыбыздын, ата эне, агайын тууган, эже карындаш зурияттарыбыздын рухтарына калыс багыштайбыз. Кураны Керимдин шарафаты менен, Кураны Керимдин керемети менен ушу орозо айынын урматына бардыгын Аллах Таала өз рахматын алып, акыбеттерин абад кылып, бейиштин төрлөрүнөн орун бер. Тириликтө басып жүргөн бүткүл үммөткө туура хидаят жолун бер. Бардыгыбызды айдан аман жылдан эсен кылып, ушу динибизге, ислам динибизге күч кубат берип, ааламга тынчтык, ушу мекенибизге бакубат турмуш, жаркын келечек бер. Орозо айыбызды Аллах Таала өзүң ыраазы боло тургандай амалдарды жасашка, өзүң ыраазы боло турган орозо тутушка баарыбызга насип кыл. Алхамдулиллахи роббил аламин. Рахматка я архам. Алла разы болсун, орозоңуздар кабыл болсун, урматтуу коноктор, урматтуу биздин көрөрмандар, угармандар. Мынакей бүгүнкү темага токтолсок, ушул Рамазан Курандын айы деп атабыз, Карке. Ушул Куранда эмне дейт ушул ай боюнча?
Куранда негизи ошол биринчи караңгылык доордо коом бузулуп кеткен учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол коомдон алыстап нур тоосунда Хира үңкүрүндө дайыма ойлонуп тафаккур кылып отурчу. Ошондой адаттагыдай бир жылдары биздин жыл санак менен эсептегенде 610-жылы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ошол Алак сүрөсүнүн алгачкы 5 аят түшөт. Мына ошол 5 аяттан баштап Куран Мадинада 10 жыл, Меккеде 13 жыл болуп, жалпы 23 жылдын ичинде Куран түшүп бүтөт. Анан бул тууралуу орозо тууралуу Бакара сүрөсүнүн 183-аятында айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману ошол сүрөдө немеде айтат? Аятта айтат: Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum la'allakum tattaqun. Ошол силерден мурунку коомго орозону парыз кылган сыяктуу биз дагы силерге парыз кылдык дейт, өзүңөрдүн таквачылыгыңар үчүн дейт. Куранда ошондой аятта айтып өтөт Курандын орозонун парыздыгын. Баракелде. Ажат амнакей, мен буюрсам мына Куранда ушундай аяттар бар экен. Эмистер баягы мурунку доорду көргөн, союзду көргөн, ал учурдагы орозону көргөн адамсыз. Анан элге, жерге кызмат кылып мына чуркап жүрөбүз. 24 саат бою бир күнү тиякта, бир күнү Ошто, Көлдө, Жалал-Абадта. Анан ошол мурунку ата-бабаларды сагындык. Ошол ата-бабаларыбыз баягы күндөн күнгө азайып баратат, аксакалдарыбыз. Анан ошол мурунку доорду көргөн, азыркыны көргөн бүгүнкү темабызга токтолуп бериңиз. Кош келдиңиз. Жакшы болот. Биринчиден ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу агайын туугандар, эже карындаштар, бүт бардыгыбыздын ушул туткан орозолорубузду Алла Таала кабыл кылсын. Бардыгыбыздын үйүбүзгө жараткандын тынчтыгы, берекеси, саламы келсин. Эми жакшы суроо болду. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дегендей. Акыйкатта турмуш ошондой экен. Ошол биз ошол бир аз аркы доордон бала чагыбыз ошо аркы доорго туш келип калды. 60-жылдардын аяктары, мисалы үчүн биз ошо тоолуу айылда жашачу элек. Киндик кан тамган жерибиз Кайнар булак деген бир тоонун айылы да. Баракелде. Ажайып. Ошо Арстанбап өрөөнүнүн маңдайында турат. Ошо жерде азыраак эле түтүн бар эле, бирок ошо жердеги аталарыбыз азандарын айтышып, анан орозо өзүнчө бир майрам болчу эле да. Ушундай бир майрам болчу эле. Ооз ачарт деген, ооз ачырган адамдын үйүндө бир шаң дайым болуп турчу да. Эми коюн соёт дегендей, анан жаш кары баары келет. Айылдын баары. Айылдын баары келет. Аталар эшектерин минип келет, аттары минип келет. Ошону жаштар тозуп алып, ошо алардын унааларын колунан алып байлап, алар ооз ачып атканда минип ары бери. Ошентип балалыкта ошондой бир сонун учурлар болчу. Анан аталар ошол жилигин берип балдаргачы. Бул биздин динибиз менен каада салтыбыз өтө бир ушундай бир эриш аркак экенине аябай кубанасың да. Ошентип сонун бир кездер болгон. Эми ал адамдардын көбү жок. Мына бизге да Кудайым монтип 60-тан ашырып, ошо аксакалдыктын дооруна келип турабыз буйруса. Баракелде. Буйруса өзгөчө болчу да. Эми дагы ошону кайталап, ушу эл журтубуз дайым ушу улуулар өз ордун таап, жаштар өз ордун таап, ар кимибиз өз ордубузду таап жашасак, мамыр жумур болуп, баарыбыз ушундай бир бактылуу болобуз да, эки дүйнө. Эми дагы сөз кеш айтарбыз дагы. Алар болсун. Мынакей урматтуу телегөрүүчүлөр, сиз айткандай ошол баягы илгерки аксакалдарды, аталарды, апаларды сагындык. Барган сайын азайып баратат. Жылдан жылга азайып баратат. Анан ошо сиз айткандай азыр менде эсиме түшүп атат, ошол аксакалдар азыр жок. Эшектерди минет элек, колдоруна суу куят элек, батасын алат элек. Ал кишилердин баары өтүп кетти. Анан ушундай орозо болот деп ал кишилер ыйлап дуа кылгандарын көрүп калдык да.
чоң аталарыбыз баары кетип атат. Демек ушул мынакей бүгүнкү темабыз дагы ушул Рамазан айы, Курандын айы деп атабыз. Карканан бул айда ушул Куран менен нурданыш керек дейт. Азыр мынакей биздин ажы атабыз да жакшы сөздөрдү айтып өттү. Биздин көрүүчүлөргө кандай насихат айтасыз? Туура айтасыз. Негизи бул Рамазан айы, Куран айы деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи дагы Рамазан айында Жабирейл алейхиссаламга Куранды баштан аяк окуп берип турган. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадиси бар. Хайрукум мен таалламал Кур'ана ва алламаху. Силердин араңардан эң жакшыңар Куранды үйрөнүп, анан башкага үйрөткөндөр дейт. Биз ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айткан жакшылардан болууга аракет кылып, Куранды өзүбүзгө адатка айландырып, өзгөчө ушул Рамазан айында көбүрөөк Куран окуп, билбесек үйрөнгөнгө аракет кылышыбыз керек. Ошондо биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадистеги мактаган адамдардан болууга жетишебиз иншалла. Ошон үчүн бул айда Куранды көбүрөөк окуп, катым кылганга аракет кылышыбыз керек. Билбесек, ошол азыр Рамазан айында таравих намазы окулат. Мисалы таравих намазында да катымдар болот. Ошолорго барып артына тура турган болсок, ошол окуган адамдар алган соопту да иншалла биз дагы алып жетишебиз. Кудай насип кылсын. Анын ажата айтсаңыз, мынакей ушул баягы аксакалдардын орду өзү кайсы жерде болбосун болот. Илгерки ушул биздин байлар дейбиз, бийлер дейбиз, ушул аксакалдарды, карыларды, аалымдарды жанында алып жүрчү экен. Анан ошол аксакал төрдүн көркү. Анан аксакал баягы адилдиги менен, акыйкат сөздү айткандыгы менен дагы ошол тарыхта, санжырада аттары аталып келген. Анан мынакей бүгүнкү ушул ыйык айларда турабыз, буюрса кандай насааттарды айтасыз? Бисмиллахиррахманиррахим. Өтө жакшы суроо. Акыйкатта биз байыркы эл катары өзүбүздүн ошол өнүгүү жолубуз, башкаруу жолубуз, тарыхыбыз бардыгы ачып барактап келсек, ошол аксакалдардын орду дайым ошол үстүндө болуп келген да. Хан болобу, бий болобу, ошол кеңешчиси, кемеңгер аксакалдар болгон. Манасты алсак деле, Манасты манас кылган Хамбакай Кошой аталар болгон. Баягы жаш дегенде жашта күч болот, жаштыгы болот, бирок акыл эс, тажрыйба, турмуш тажрыйба деген бул өзүнүкүн берет да. Ошон үчүн биздин байыркы эл дайым аксакалдарын ушул угуп, аксакалдар эч качан туура эмес жолго баштаган эмес да, баштабайт дагы. Ошол нерсебизди акыркы жылдары бир аз жоготуп алып, мына кыйналып калганыбыз көрүнүп турат да коомдунчу. Ошон үчүн ошонубузга кайтып аталардын сөзүн угушубуз керек. Аталар өздөрү да ошого даяр болуш керек. Биз мына ошонун үстүнөн бир 5 жылдан бери аракет кылып атабыз, буюрса мына жемиштерин берип баштады. Буга чейинки бир учурлар биздин коом биртойло майдаланып калган экен да. Же динибиз жок, же кадабыз жок. Ушундай эле бирөөнү ээрчиген эл болуп бараткан экенбиз. Кудай таалам монтип бороруп бизге мына акыркы 30 жылдан ашык убакытта эркиндигибизди берип, шүгүр жакшы болуп келатабыз буюрса. Дагы буюрса жакшы болобуз деп чоң ниетибиз бар. Чоң ушундай Кудайдан тилеп кетебиз. Эл журтубуз ушу бир жакшы жагына ооп кетсек экен. Көптөпчү коомубузду бир жакшы жакка нукка буруп кетсек. Жакшы, анан бул ороз айында ушул тилдин орозосу бар дейт. Кулактын дейт, буттун дейт. Ушуларга токтолуп берсеңиздер. Сиз бисмилlah айтыңыз. Негизи бизде ошол орозо кармайт десе эле бир гана ашказанды жеп ичип суу ичкенден, тамак ичкенден де тыйып алабыз да. Орозо деген бул тыйылуу деген нерсени түшүндүрөт дагы. Кандай абал болбосун, жеп ичкенден сактанышыбыз керек ашказаныбызды. Ошол эле учурда көздүн орозосу болот. Көздү жаман нерселерден көрүүдөн алысыраак болушунча көзүбүздү сактаганга аракет кылышыбыз керек. Телибизди башка бирөөлөрдү кыйбат кылып, башка бирөөлөрдү ушактагандан токтотушубуз керек. Кулагыбызды
бирөөлөр ушакташып айтып аткан болсо аларды укпай, жаман сөздөрдү укпай, кулактын ар бир нерсенин өзүнүн орозосу болот. Ошондой бардык нерселерди, ошол нерселерден, жаман нерселерден тыйылганга аракет кылышыбыз керек. Мына ушул нерселерден тыйыла турган болсок, биздин орозобуз иншалла толук болот деп эсептейбиз. Анан ушул баягы мурун билесиз да, ушул сиз айткандай орозодо айылдын баары келчү, анан баары бака шака болуп кетчү. Азыр эми жандай тойкуна, ресторандарда ифтарлар болуп атат. Анан ал жерге жана кедай бечаралар бара албайт экен. Анан ушунун айырмасы эмне деп ушуну айтып берсеңиз. Эми айырмасы өтө чоң да. Биз мына 45 жыл мурда ушу шаарга келип, жаш жигит элек окуйбуз, чокуйбуз деп келгенбиз. Фрунзе шаарлы. Ошол кезде ошо кыргыздардын үйү бар деген, мындай үстүндө үйү бар кыргыз деген бир чоң жомок эле да. Үйү бар кыргыз бар деп ушуну көрсөк өзү таң калчубуз да, ушу үйү бар экен Фрунзе депчи. Анан Кудай таалам ошол элдин баягы сураганын бере берет экен. Биз анан 10 жылдап ушу квартираларда жашап калдык. Биз дагы бизге чейинкилер 20 жылдап жашап калышкан. Анан кийин Кудай таалам ушу 90-жылдары, 89-жылдары ушул Кудай таалам ушу элге боор оруп жерлерди берип үйлүү боло баштады да кыргызча. Ушу Бишкектин тегерегинин баары 89-жылдары башталды. Мен эмнени айтайын деп атам. Бүгүнкү күндө эң көп нерсе бул үй да, үйлөрүбүз көп да. Ооба. 50дөй үй, жаңы конуштар бар. Баарын эле үйлүү болуп калды. Биринчи адамдар эле үйсүз болбосо, мен эмнени айтайын деп атам. Ошо үйлөрдө бири-бирибизди ооз ачарга чакырабызбы, жакшылыгыбызды, кайсы бир марекебиздиби, ошо үйлөрдө өткөрсөк, аябай туура болот да. Себеби үйдө эмнеге салдык? Ошо эл келсин дейсиң, тууган келсин дейсиң, жакшылыгыбыз өтсүн дейсиз. Ошондой жакшы ниетте саласыз да. Ооба. Анан дагы кайда үйлөрдү салып алып, кафеге барып чай беребиз. Эми бул деген мындай айтканда көп деле туура эмес да. Ошо үйлөргө келсе, үйдө бул жерде эң чоң бир пайдалар бар да. Биздин каада салтыбызда бата алып бериш үчүн небере балдарга ошо келген кишилердин колуна суу куйдуруп бата алып берет да. Ооба. Суу куйдуруп, кайра башында бир жолу куюп, кайра кетип атканда дагы куюп, ошентип бата алып алышат. Ошону балдар билбей калып атпайбы? Ошо колго суу куйганды, бата алышты билбей калып атпайбы? Кафеге барсаңыз баары даяр, арестон турат, жанагындай ачасыз, колду жууп алып кетесиз. Ошон үчүн бизде үйдө көп иштер бар да, ошол анан келген адамдарга кызмат кылышка үйрөнөт бала чакачы, чай куюшту дегендей, башка кызматтарын кылат, даярдык кылышты. Ошонун баары биздин каада салтыбыз да, ошонун баары биздин баалуулуктарыбыз да. Ошол баалуулуктарыбызды ошол четке какпай, эми ушуга чейин болору болуп келдик, кафе же башка жерлерде ооз ачырабыз, башка иш чараларды өткөрүп атабыз. Бирок ошонун баары үйгө кайтса деген жакшы тилек да биздечи. Үйлөрүбүз турат ушул. Ошол баталарды күтүп атат. Канча бут кирсе ошончо кут кирет үйгөчү. Ошо куттарды үйгө чакырайлы деген ойду айтам. Жакшы, Кудай буйрса келечекте ушул жанагы үйлөрүбүз мазар эмес базар болсо деген негизги маселе. Анан каракей мынакей бүгүнкү ушул Рамазан айы, Куранын айы деп атабыз. Мына сиз өзүңүз айткандай мечиттерде хатымдар болуп атат, таравих намаздар болуп атат. Негизи эле ушул Курандын фазилетин, пайдасын да билиш үчүн күнүгө бир канча саат убакыт бөлсө болот? Өзүңүзчө кандай тажрыйбада? Негизи башында айттым го, адат кылбаш керек депчи. Негизи эртең менен турганда эртең мененки окулчу сүрөлөр болот. Кечинде жатаарда дагы окулчу сүрөлөр болот. Мына ошолорду дайыма окуп жүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Кандайдыр бир фазилеттүү сүрөлөр болот. Аларды да жаттап окуганга аракет кылышыбыз керек. Эмне дейт? Мисалы, Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде ошол кимде-ким шам намазынан кийин дайыма Вакыя сүрөсүн окуп жүрө турган болсо, Аллах таала ал кулун жакырчылык менен сынабайт дейт. Бул тууралуу ошол сахабалардын жашоосунан дагы үлгү ала турган болсок, мисалы Абдурахман бин Ауф деген эң бай сахабалардын бири. Ушундай сахаба өзүнүн өлөр алдында байлыгынын бардыгын элдерге садака катары таратып таштайт. Ошондо сахабалардын арасынан сурайт да: "Сенин 2 кызың бар го, ага эмнелерди калтырдың?" дегенде,
Абдурахман бин Ауф разияллаху анху айтат, мен эки кызыма Вакыя сүрөсүнүн окуганды үйрөттүм дейт. Ушул сыяктуу жок дегенде күнүнө бир пара, жарым парадан Куран окуп тура турган болсок, иншалла үйлөрүбүз дагы нурданат, жүрөктөрүбүз да нурданат. Адам канчалык көп Куран окуй турган болсо, ошол Курандын адеп акылагы адамга сиңүү менен ошол адамдын адеп акылагы жан дүйнөсү көркөмдөлөт. Жана башка бир хадистерден айта турган болсок, эмне дейт? Кимдин баласы Куран жаттай турган болсо дейт, акыретте Аллах Тааланын ата-энесине нурдан болгон тажы кийгизет дейт. Ал эми баласына кандай сыйлык белет, аны бир гана Аллах билет, андан көбүн берет иншалла. Баракелде. Кудай берсе ошол балдарыбыз, небере чеберлер ошол тажы кийгизгендерден болсун. Анан Ажеке ушул айтсаңыз, дайыма колуңуздан Куран китеп түшпөйт. Ушу Куран китепти арабчаны канча жашта үйрөндүңүз, ким себепкер болду, анан күнүгө канча парадан окуп атасыз? Жакшы болот. Эми бул мактан иш эмес, мактана турган иш эмес. Кудай Таалам ошол кимге назарын салса, Куранга жакын кылып коет экен. Ошо 94-жылы дин жаңы келип атканда, ошо жылдары анда же китеп жок. Ушундай кез болгон да. Анан ага чейин дагы бир ушундай окуя болду да. Эмне үчүн ошо Куранды Кудай Таалам мени колума карматты да. Бул мындай болду. Ушул Союз кезинде бизде ушул Фрунзе шаары, ал кезде азыркы Бишкегибиз. Китепкана, китеп магазиндер болчу да. Ооба. Анан көп эле китеп магазиндерге кирчүбүз. Бир эле ушу Жибек жолу деген азыркы көчөдө. Ушул китеп магазин бар эле, дүкөнү. Ошондо бурчта кызыл Куран китеби турчу да. Анан мен ошол китепти 1-2 жыл көрүп өтүп жүрдүм да. Анда Куран жөнүндө түшүнүгүм жок. Анан Кудайдын кудурети менен, жардамы менен кымбат экен баасычы, салыштырмалуу. Эми ал кезде ошондой. Ошону 88-жылы сатып алдым да. Ошол Крачковскийдин орусча неме котормасы экен. Ошол Куранды биринчи кармагам 88-жылы. Анда же мечит жок, же айткан киши жок. Анан кийин 90-жылдардын ошо жарымдарында Кудай Таалам бир мүмкүнчүлүк берип, араб тилине кичине сабак алып баштадык да. Ошондо бизге дин келип сабак алып баштадык. Ошентип эле ошо жылдардан бери эле Куранга жакындап жүрөбүз. Анан акыркы жылдары Кудай буюрса колдон келишинче катманды үзбөй катма кылабыз. Алла разы болсун, Алла кабыл кылсын. Бизге бөлүнгөн убакта соңуна келип калдык. Карке бир эми дуа менен бүтүрөлү. Бисмилла бир дуа бериңиз. Амин. Алхамдулиллахи rabbil alamin ва салату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. О жараткан мээримдүү, ырайымдуулуу Алла Таалам, биз сага гана сыйынып, сенден гана жардам сурайбыз. Аллахым өзүң бизге жетиштүүсүң. Аллахым ушул ыйык Рамазан айында туруп сага алакан жайып дуа кылып атабыз. Аллахым дуаларыбызды кабыл кыл. Аллахым эртеден кечке өзүңдүн ыраазычылыгың үчүн орозо кармап атабыз. Куран хатымдарды окуп атабыз, жакшы хайыр ихсан садакаларды кылып атабыз. Аллах Таалам бардыгын кемчиликтер менен өз дарабегиңде кабыл кыл. Аллахым элибизге, жерибизге, бүтүндөй мусулман мамлекеттерине ынтымак, тынчтык, биримдик, өзүңдүн кут берекеңди тартып кыл. Элибизге тынчтык бер, өнүп өсүү бер. Аллахым өлкө башчыбызга да бекем ыйман, бекем ден соолук, элине жерине иштөөдө, аларга кызмат кылууда күч кубат бере көр. Аллахым жараткан Аллах Таалам биздин дуаларыбызды, пайгамбарыбыздын урматына Аллахым биздин дуаларыбызды өзүңдүн улуулугуңан, сулуулугуңдун, мээримдүүлүгүңдүн, ырайымдуулугуңдун, өзүңдүн кооз болгон ысым сыпаттарыңдын урматына Аллахым дуаларыбызды кабыл кыла көр. Аллахумма салли аля саййидина ва набийина Мухаммад. Аллахумма арзукна шафаатаху яумал кияма иннака ла тухлифул миад би рахматика я архамар рахим. Алла разы болсун, урматтуу телекөрүүчүлөр, угармандар. Мынакей бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Бүгүн ошол биздин конокторубуз Данышман аксакалдар ордосунун төрагасы Табылды Досумхан уулу Ажатабыз жана ошондой эле теолог, дин таануучу Карке Мырза уулу Улукбек Карекебиз болду. Орозоңуздар Кудайым кабыл кылсын. Эмне тилек болсо ошонун баардыгын Кудайым кабыл кылсын. Элибизде, жерибизде тынчтык болсун. Кудай Таала ушул мына бүгүн каарда жаап атат, ак каардай тазаланып, ушул 30 күндүк орозону толук кармоого күч кубат берсин баардыгыңыздарга. Кийинки эфирден амандашканга чейин, ассаламу алейкум.